Мындай да чек ара маселелерин же болбосо проблемаларын чечүүдө бул эл аралык практиканы колдонуш керек жана эл аралык нормалар менен бул регулировка болот. Өзбекстандын мыйзамы же Кыргызстандын мыйзамы же Тажикстандын мыйзамы же Кыргызстандын мыйзамы эл аралык нормалар менен чечилет бул маселе. Негизи эле практикада кандай? Адам заты пайда болгондон бери эле чек ара маселесин кайсы бир мамлекет кайсы бир учурда убакта экономикалык жана аскерий кубаттуулукка жеткенде анан чек араларын тактап кошуналары менен сүйлөшүп жүргүзүп баштайт. Тек ата сүйлөшүш керек. Ага чейин ар кандай 100 жылдап, 50 жылдап ар кандай айла амалдар менен созуп келет. Ошол чек ара маселесин жатып туруп эле казыгын көтөрүп жөнөбөйт. Маселе мына Өзбекстанда да. 2012-жылы Фархат деген суу түйүнү бар. Биздин головной кокшо. Ошо Фархат суу түйүнүн өзбектерден тажиктер басып алган. Билесиз, Өзбекстан кандай кубаттуу мамлекет. Экономикалык жагынан дагы, аскерий жагынан дагы. Бирок алар унчуккан жок. Согушкан жок, эч нерсе кылган жок. Басса басып жүрсүн. 6 жылдан кийин 2018-жылы гана сүйлөшүүлөрдүн негизинде Тажикстанды мойнуна алдырды. Бул Фархат деген суу бөлүүчү жай Өзбекстандын акчасына курулган, Өзбекстандыкы болгон. 6 жылдан кийин бир гана кадам алдыга ташталды. Бирок бүгүнкү күндө ошо Фархат деген суу дагы эле тажик аскерлери карайт. Бир кадам 6 жылда жүрүштү. Мүмкүн кийинки кадамды 60 жылда жасалат. Баягы аскерлер чыгарып. Ошо чек ара. Бизде шашылыштын кереги жок экен. Чек ара маселеси ушундай бир абдан акылмандуулук менен, абдан көрө билгичтик менен чечилет. Кээ бир ушундай бир точкалар бар. Тез чече турган. Аларды сөзсүз түрдө чечиш керек.